Соңку кездер социалдык баракчаларда талкууга алынган маселелер айрым бийлик сиресинде отургандардын оюн өзгөртүүгө түрткү болууда. Бул туурасында интернет колдонуучулар, ошол эле блогерлер билдиришет. Алсак парламенттеги колдоо таппай жаткан мисалы айрым мыйзам долбоорлорунан баштап күнүмдүк турмуштагы көйгөйлөрдү чечүүдө жарандык коомдун позициясы курч болууда деп белгилешүүдө. Кесиптешим жөнөкөй интернет колдонуучулар мамлекеттик деңгээлдеги чечимдерге кандай таасирин тийгизип жатканына сереп салды. Интернет азыркы күндө адамдын күнүмдүк турмушунун ажырагыс бир бөлүгү болуп калганы жашыруун деле эмес. Керек болсо азыр жөнөкөй интернет колдонуучулар оюн социалдык түйүн аркылуу билдирип, Кыргызстандын саясий социалдык жашоосуна да аралашып, өз позициясын билдирип калышты. Маселен, жогорку бийлик сиресинде отургандардын көтөргөн маселелерин талкууга алып, жакпаса сындап, мыскылдап калышкандарына да күбөбүз. Мисалга алсак, өткөн эле жумада кол чатыр кармаган айрым чиновниктерди шакалага алып жаткандары азыркы күнгө чейин аягы тыйыла элек. Мындан тышкары депутаттар колдобой койгон айрым мыйзамдар да кайрадан күн тартибине киргизилишине интернетти активдүү колдонгондордун эмгеги зор. Алсак секелектердин эрте турмушка чыгуусу, нике кыюуга тыюу салуу өңдүү мыйзам долбоору. Кыргызстан — это сегодня открытое общество, открытое государство. Албетте, социалдык тармактардын күчү зор. Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө тоталитаризм орун алган жана маалымат тармагында кээ бир сайттарга бөгөт коюлат. Анда биздин жагдай алда канча жакшы. Себеби бизде демократия бар. Общественным мнением они блокируются социальными сетями. Виртуалдык дүйнөнүн күнүмдүк жашоого тийгизген таасири абдан күч экенине ал эмес аттуу баштуу адамдар да Facebook, Twitter оңдуу социалдык түйүндөргө катталышып, ал жактагы талкууларга кошулуп, айрымдары көз салып да турушат. Кээде интернет желесинде кызуу талкууга жем таштаган темаларды мисалга алып, парламент трибунасында да сөз сүйлөгөн депутаттар жок эмес. Мындай тенденциядан кем калышпай жакында эле жаңы мэрлик кызматты аркалаган мэр да жаңы баракчасын ачты. Азыркы учурда сиздер өзүңүздөр деле билесиздер, биздин социалдык түйүндөр абдан жакшы иштеп атышат. Эми жакшы иштегенде ошонун ичинен кандай маалымат туура, кандай маалымат жаңы, кандай туура эмес, же эскирип калган маалымат, бул эми биздин өзүбүздүн эле баягы ички сезимибизден эле тандайбыз. Андан сырткары, мисалы үчүн биздин ар бир тармак боюнча өзүнүн тайпалары бар да. Мисалы үчүн тазалык өзүнчө, Зеленстрой өзүнчө, водоканал өзүнчө, транспорт, унаа ташыган службалар баардыгы өзүнчө иштешет. Анан мисалы үчүн эртең менен жумушка бараткандар сүрөткө тартып алат. Биякта мусор таштанды, чыгарылбай калыптыр. Ошол замат биз карайбыз. Анткени биздин тайпанын ичинде бардык службалар бар иштейт. Мэр ар бир группанын ичинде курамында бар. Анан баардыгын билет. Анткени мисалы үчүн маалымат туура эмес болуп калса, биздин мисалы үчүн жазат да, Фучук көчөсүндө ошондой болуп калыптыр деп. Фучук көчөсү бул Ленин районунун акимияты. Ленин районунун акимы чалат. Бул калп. Мен биякта турам, бул мындай маалымат жок деп. Ошол замат биз дароо ал маалымат менен алмашабыз. Дароо эгерде бир кандай эле бир аябай чоң көйгөй болуп кетсе, мисалы үчүн кырсык болуп кетсе, ошол замат баарыбыз бирден бат жолуганга убакыт болуп калды да. Ушул социалдык тармактын бир жакшы күчү бар. Айтоор интернет желеси бир гана гуманитардык чөйрөгө, анын ичинде саясатка, коомдук турмушка тикеден-тике таасирин тийгизип жаткан жок. Керек болсо араб өлкөлөрүндө болуп жаткан башаламандыктар, авторитаризм, тоталитаризм маселелеринде башкы ролдорду ойногону белгилүү болгон соң, маалыматтык согуш деген түшүнүк пайда болгон. Ушундан улам чек арасы жок интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу бир өлкөдө туруп, экинчи өлкөдөгү коомдук ой-пикирге таасир этсе болорун айтылат. Гүлүм Эркинбек кызы, Александр Ногов, 11 каналы.